Садыр Жапаров Путин менен Аляскада өткөн саммитти телефондо талкуулады. Бүгүн 18 августта өлкө башчы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу мамлекет башчысынын администрациясы кабарлады. Маалыматка ылайык тараптар Путиндин АКШнын лидери Дональд Трамп менен Аляскада өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча пикир алмашышкан. Садыр Жапаров орусиялык америкалык саммит ишенимди бекемдөөгө жана глобалдык чыңалууну басаңдатууга карай маанилүү кадам болгонун белгилеген. Өлкө башчы ошондой эле кыргыз тарап Москва менен Вашингтондун ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жетишилген деңгээли, украиналык кризисти тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн кошумча шарттарды түзөрүнө ишенерин билдирген. Кыргызстан Евразиянын борборунда жайгашкан жана аймактык интеграциялык бирикмелердин ишине жигердүү катышкан өлкө катары аймактагы туруктуулукту чыңдоого өзгөчө маани берет жана Орусия менен туруктуу өнүгүү максатында кызматташууга даярдыгын ырастайт деген Садыр Жапаров. Соңунда тараптар эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги маанилүү маселелер боюнча пикир алмашууну мындан ары да улантуунун маанилүүлүгүнө токтолушкан. Белгилей кетсек 16 августта Аляскада Трамп менен Путин жолугушкан, анда лидерлер Украинадагы кырдаалдын жөнгө салуу маселесин талкуулашкан. Эки нарындагы кулаган көпүрө талкуу жараткан жол бийлиги тууралуу маалымат берилди. Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы социалдык тармактарда Нарын дарыясына кулаган көпүрөгө алып барган жолдогу жол бийлигиси тууралуу айтылган маалыматтарды төгүндөдү. Ишкана 2 жыл мурун Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте көпүрө текшерүүгө алынып, көпүрөнүн оор жүк көтөрө албастыгы аныкталып, жыйынтыгында 10 тоннага чейинки унаалар гана өтө ала тургандай чектөө киргизүү чечими кабыл алынганын белгиледи. Натыйжада ошол учурда эле чектөө жол белгиси коюлган. Бир түндө боеп алмаштырып коюлду делген маалымат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Чындыкка дал келбейт. Жарандардан такталбаган маалыматтарды таратпоону суранабыз деп айтылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Нарын районундагы 2 Нарын айылында кулаган көпүрөгө алып барган жолдогу жол белгисинин сүрөтү тарап талкуу жараткан. Анда интернет колдонуучулары жол белгинин жаңы сырдалып, баштагыдан өзгөрүп калганын жазып чыгышкан. Алар аталган жол белгиси мурда саатына 40 чакырымдан ашууга болбостугун көрсөтүп турганын, бирок аны оңдоп 10 тоннадан ашык жүк менен өтөөгө болбойт деген чектөөгө алмаштырып коюшканын белгилешкен болчу. Эске салсак, 13 августта 2 Нарын айылынан Нарын шары жана башка аймактар менен байланыштырып турган көпүрө кулаган. Супер KG порталынын элдик кабар бөлүмүнө аталган айылдын тургундары Нарын дарыясынан алып өтчү көпүрө кулаганын билдиришкен. Жергиликтүү тургундар көпүрөгө көп жыл болгонун, эскилиги жетип, авариялык абалда турганын айтышып, көпүрө мектептин курулушуна арматура жеткизүүгө бара жаткан жүк ташуучу унаа өтүп бара жатканда кулаганын белгилешкен. Алар убагында тургундардын кайрылуусуна карабай, жергиликтүү бийлик тарабынан көпүрөнү оңдоо иштери жүргүзүлбөй келгенин айтышкан. 15 августта Ички иштер министрлиги сууга кулаган жүк ташуучу унаанын айдоочусунун сөөгү Нарын облустунун Ак Кыя аймагынан табылганын маалымдады. Булак Супер KG. Депутат Эрулан Коколов кесиптештерин эмне үчүн сынга аларын айтты. Сынга ала турган кесиптештерим болсо, сынга алам да. Мындай пикирди жогорку кеңештин депутаты Эрулан Коколов Супер KG порталына берген маегинде билдирди. Эл өкүлү унчукпай отура берүүгө да болбой турганын белгиледи. Сынга ала турган кесиптештерим болсо, сынга алам да. Анан эмне кылайын? Унчукпай отура берсем да болбойт. Мен парламентке ошол үчүн баргам да. Мен элиме кызмат кылам деп бардым беле. Элиме кызмат кылам, деди Коколов. Булак Супер KG.
Трамп Зеленский Украинадагы жаңжалды дароо токтото аларын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп эгер Украинанын президенти Владимир Зеленский Крымды кайтаруудан жана НАТОго кошулуудан баш тартса, Украинадагы чатак тез эле бүтүшү мүмкүн деп билдирди. Украинанын президенти Зеленский кааласа, Орусия менен согушту дээрлик дароо токтотушу мүмкүн же күрөшүн уланта берет деп жазды ал Трос социалдык тармагында. Обама берген Крым эч качан кайтарылбайт жана Украина НАТОго кошулбайт деп кошумчалаган Ак үй башчысы. Бар эле таза экенин айтат, бирок Канышкы айыл өкмөттүн башчысы пара менен кармалды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кайсыл аймакка барбасын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тазасыңбы, таза иштеп жатасыңбы, коррупцияга аралашкан жоксуңбу деп сурап жатат. Бар эле таза экенин, эч кандай мыйзам бузуу жок экенин айтат. Анан текшерип көрсө эле пара алган, уурдаган, сатып жеген болуп чыгып калып жатышат. Мындай билдирүүсүн бүгүн 18 августта Ташиевдин жардамчысы Өткүрбек Рахманов бөлүштү. Анын айтымында бул ирет коррупция менен Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Канышкы айыл өкмөтүнүн башчысы колго түштү. Тазалар калмайынча тазалай берүүдөн башка айла жок да. Акыры баары бир толук тазаланып бүтүшү зарыл го дейт Рахманов. Маалыматта эмнеден улам пара алгандыгы тууралуу толук маалымат айтылган эмес. Бирок Ташиев Чаткалга болгон иш сапарынын алкагында дал ушул кармалган башчыга таза иштөө керек деген эскерткен.